Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн Ысык көл облусуна болгон иш сапарынын алкагында Жети Өгүз районунун жашоочулары менен жолугушту. Мамлекет башчысы райондун жашоочуларына президенттик кызматында аткарып жаткан жана өзгөчө көңүл бурулуп жаткан мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралар, долбоорлор жөнүндө кеңири айтып берди. Ал аймактарды өнүктүрүү, жергиликтүү ишкердикти колдоо, экологиялык таза продукцияны экспорттоо, өлкөнү санариптештирүү, ирригация жана таза суу менен камсыздоо улуттук долбоорлору, арзан турак жай менен камсыз болуу, жол жана социалдык инфраструктураларды куруу, энергетикалык долбоорлор, саламаттыкты сактоо, билим берүү, укуктук реформалары, коррупцияга каршы күрөш, куралдуу күчтөрдүн кубатын арттыруу, тышкы саясатта аткарылып жаткан иштерге кенен токтолду. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн Жети Өгүз районундагы Ичке Булуң айылын суу өткөрүү системасы менен камсыздоочу суу топтоочу жайдын курулушуна капсула салуу иш-чарасына катышты. Ошондой эле 2024-жылга чейин таза суу маселеси толугу менен чечилерин белгиледи. Мамлекет башчысы республикада ичүүчү суу менен камсыздоо системасын калыбына келтирүү, куруу боюнча иштер активдүү жүрүп жаткандыгын айтып өттү. Президент өлкө аймактарында калкты таза суу менен камсыздоо маселесинин актуалдуулугун белгилеп, алыскы аймактардын жашоочуларына ыңгайсыздык жана кыйынчылыкты жаратууда, алардын саламаттыгына зыян келтирүүдө деп билдирди. Ичке Булуң айылындагы суу топтоочу жайдын курулушу келерки жылы бүткөрүлөт. Бул үчүн 30 миллион сом акча каражаты каралган. Бишкек шаарында пара алып жаткан жеринен кармалган Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын 4 кызматкери 23 ноябрга чейин 1 СИЗОго камакка алынды. Алардын баш коргоо чарасын 1 май райондук соту караган. Маалыматты райондук соттон тастыктады. Буга чейин 23 сентябрь күнү экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын кызматкерлери атайын операция уюштурган. Операция Ахунбаев жана Малдыбаев көчөлөрүнүн кесилишинде жүргөн. Анда Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын 3 кызматкери $1000 акча алып жаткан жеринен кармалышкан. Ошондой эле Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын тергөөчүсү дагы колго түшкөн. Анын иш бөлмөсүнө тинтүү жүргүзүү учурунда Ички иштер министрлигине арызы менен кайрылган жаранга карата токтотулган сотко чейинки өндүрүш иши табылып алынган. Алар кылмыш ишти токтотуу үчүн Бишкек шаарынын тургунунан $5000 акча каражатын талап кылышкан. Ош шаардык кеңешине Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмеси боюнча Эмилбек Раимов депутат болуп келди. Аны жергиликтүү кеңештин кезектеги сессиясы учурунда төрага Жапар Ормонов тааныштырды. Эмилбек Раимов Оюнбек Абдурахмановдун ордуна келди. Татарстандын Бугелме шаарында 2 кыз 1 жигитти зордуктап коюшкан. Бул туурасында РИА Новости жазып чыкты. 22 жана 19 жаштагы кыздар студентти iPhone үлгүсүндөгү телефонду оңдоп берүү үчүн чакырган. Батирде дагы 32 жаштагы аял болгон. Студент телефонду оңдоп бүткөндө кыз экраны сынып калгандыгын көрүп, телефонду оңдогон студенттен 3000 рубль акча талап кылган. Ал баш тартканда кыздар аны сабап интимдик оюнчук менен зордуктап салышкан. Студент арыз жазып, кылмыш иши козголуп, шектүү кыздар камакка алынды.